Арбаңыздар. Өткөндө биз дем алуу, эс алуу жөнүндө кеп кылдык эле, ошого кошумча түшүндүрмө берейин. Мен негизи өзүм эс алуу деген бул баягы айтылат го, токтоо, отуруп дем ал, эсиңди жыйып ал депчи. Анан мен ошо жанагы дем алуу кылча баягы эс акылыңды жыйып ал деген сөз кыскарып, эс алуу деген ошо эсиңди токтотуп жыйып ал деген сөздүн кыскарган мааниси деп ойлоп жүргөм да. Бирок андан кийин Талай Абдиев агай чыгарды. Эс деген сөз эски маанисинде, азыр колдонулбай унутулуп калган маанисинде бул жел жүрүү деген, абанын кыймылы деген мааниде бар экен. Мен азыр эл сөздүктөн текшерип көрсөм, 60-жылкы чыккан түшүндүрмө сөздүктө дагы эс бул жел, абанын жылганы деп жүрөт да. Карасаевдин деле сөздүгүндө эсүү деген бар экен, ошо жел жүрүү маанисинде. Демек, муну диалектизм деп деле айткан болбойт экен. Биз болгону өзүбүз унутуп калган, ошол өзүбүздүн төл сөзүбүздүн унутулуп бараткан калыбы да. Анткени биз азыр демди көп айтабыз, бирок дем бул бизге перс тилинен келген, ошол эле аба, жел дегенди түшүндүргөн мааниси экен да. Ошондуктан эс алуу бизде казактар дем алууга айтканда караганда туурураак экен, алар болсо ошо перс тилинен келген немесин, маанисин көбүрөөк колдонушат экен. Бизде дагы бир сөз бар, тын деген. Тын дагы бул ошол дем алуу да, ичинен тынып калды. Ийнинен тынды. Же болбосо тыныгуу. Тыным алуу. Тыным алуу, ошо тын алуу бул ошол эле кайра эле эс алуу, дем алуу деген сөздү билдирет да. Ошондой кызыктар айтып берип турабыз. Каналга жазылып кирип туруңуз, жакса лайк басыңыз. Силер менен мен Чоробек Саадамбек. Кайрадан эсенчиликте көрүшкүчө жакшы туруңуз.